Assalamu алейкум, урматтуу Арал айылынын тургундары, биздин алыс жакындан келген коноктор, апалар, агалар, эжекелер, мына бүгүн биздин Арал айыл үчүн аябай чоң майрам болуп атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин 7 жылдан бери күтүп аткан Арал орто мектебинин жаңы имаратынын ачылыш астында турабыз. Баарыңыздарды ушул майрам менен чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Анан өзүңүздөр билгендей, биздин ашышта азыр эл өкүлү, сиздердин өкүлүңүздөр мына жогорку кеңештеги Бактыбек Чойбеков Каныбекович агабыз турат. Бу дагы сиздерге атайын өзүм бир-эки сөз куттуктоосун айтып коеюн дейт, анда уруксат берели. Assalamu alaikum, урматтуу аталар, ак элекчен апалар. Сиздерди чын жүрөгүмдөн ушул биздин мектебибиздин ачылышы менен куттуктаймын. Ушул жерден биздин мыкты уул кыздарыбыз окуп, келечекке дүйнөнү дүңгүрөткөн инсандар болушуна мен тилектешмин. Дагы бир жолу сиздердин майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Өзүңүздөр билесиздер, ушул мектептин ачылышына көптөгөн кишилер салымын кошту. Алар ичинен мына биздин эл өкүлүбүз Бактыбек Каныбекович дагы жөн калбай ушул жерге улам-уламдан келип, кабар алып, кандай болуп атат деп жогорку кеңешке барсак дагы ушул маселени көтөрүп жогорку кеңештен дагы. Ал эмес ушул жерге атайын курулуш боюнча комитеттин депутаттарынын бардыгын алып келди да, ушул мектептин ачылышына чоң салым кошту десек, жаңылышпасак керек. Андыктан Арал айылынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жана ар тараптан колдоо көрсөткөндүгү үчүн жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Чойбеков Бактыбек Каныбековичке Арал айыл элинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Кол чапуу.